Assalamu алейкум, ат сүйүүчүлөр, жылкы кээрмандары. Бүгүн дагы Жалал Абад Мокен Рахманжан айылынан мындай бир таза тектүү өзүбүздүн Мокенден чыккан чекир уруктан экен. Азыр өспүрүмдүн маалыматын жакшы кылып алып берейин. Туугандар, маалымат алганча сиздер каналга каттала элек болсоңуздар, катталып лайктан басып, ошондой жакшы тектүү өспүрүм издегендерге видеону бөлүшө кетебиз. Анда эмесе баштадык экен маалыматты. Таза чекир экен, Таза чекири бар ошо. Ахиллестин баласы. Архилестин прямой баласы. Былтыр бир бей кошкон элем. Өзүм беймен түшкөн кулунда болчу. Сиз алып барып атайын ошо Архилестин кулун алыш үчүн алып барып кошконсуз, Анан ошондон Эки кулун түштү ушундан. Бейсин кулун алып алган элем өзүмчү. Акча керек болуп атат, сатыш керек болуп атат. Анакей жакшы ниеттер менен бейин алып барып үйүргө кошуп, анан ошондон түшкөн кулунду эми керек болсо терекчи кылат деп акам сатам дейт. Эми бир жакшы өспүрүм издегендер мынакей ушул өспүрүмдү көрүп алсаңар болот экен. Эми мунун бою өлчөнгөн эмес ака. Архилестин өзүнүн жарап аткан видеолорун, сүрөттөрүн кошуп кетебиз. Эми Архилес дегенде бул өрөөндө көпчүлүк эле менимче тааныса керек, Кичине эки жакка жетелеп бастырып коесуң экен, Мунун эми баасын канча коебуз ака? Бирок курсактуу мындай өсө турган неме экен, Кулундун өсүшү өспөшү курсагынан билинет дейт го. Жазга жеп кетсе Кудай кааласа, эми бул баягы ушу бир жерде чөп жем жеп эле турган неме экен да, ака. Болду. Ден соолугуна жооп бересиз ака, Жок. Бутунда сурунган жерлери жок. 3 бутуга катасына окшопчу. 3 бутак, мындай айтканда хадискен да, ака. Окей. 3 бутак. Же 3 ден соолугуна жооп берет. Баасын айттыңыз, ака? 100 000 сом кеми бар. 100 000 сом кеми бар. Эгер кимге кызык болсо, акабызга чалып, байланышып, содолошуп алсаңыздар болот, ака.